Зымырап багып кетип бараткан бул жашоодо мен дагы бейгапар өмүр сүрүп аткан жаш жигит элем. Көпчүлүк жаштар сыяктуу эле ак караны даана тааный албай, жаштыктын кызуу кандуулугу менен күн өткөрүп жүргөм. Ааламдын сырларынан билбей, жашоого кайдыгер караган робот сымал дени кулу боло баштаган болчумун. Жаркырган күн баары бир келет турбайбы? Мен да ошол күнү ааламды жараткан Аллах Тааланын жана анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды тааный турган бактылуу күндө мындайча тосуп алдым. Ой karılığın, ay karılığın. Hey Murat! Ay gel balam, gel. Gerilip jata berbey. Vay aldığından payda çok aldığından. Ne? Acıray albay etasın aldan. Gel balam onu bitirip ola koyalı. Yazdım bir günü cıldı vakat deydi. Hey balam onu bitirip kalsan. Geç geldi, cumus, jardan ber. Kıştı kıştı. Tajaktı. Cıgaysın. Kursağın tok bulat. Gel balam gel. Atanglar gel geçekti jarkırat bağırın bitirip tatnakay kılıp koyalı. Oo, çoğun atası menen koyuş bitirgen eken deydi ey balam maktaydı. Gel. Ye Murat, uğasın mı da ukmaysın ya. Murdun durayın ay menden al getip baradat takır beli orup. Ol. Alo. Кандайсың? Ошо үйдө эле? Давай, аз барам. Жақшылықтарыңды жады, жаманды алыс қыл. Ошол неберем Мураттың көкүрөгүнө жараткан Алла ыйман уютуп, келечегинде пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын татнакай үммөтү болушун насип кылып жараткан Алла, келечегинде такыба момун мусулман болушун насип кылып жараткан Алла, өзүңдөн көп таңдоошуну сурайм эле жараткан Алла. Амин Аллах. Geçe oşonda boldu jigitler. Geçimde tartıp koydum evizergeç. Бирок жана бой жакын бар. Сол уруп кой да. Брат, болду келип атат мына. Тишпейлин. Давай кармайсыз. Ой, капка. Боп. брат. Амин, сонурга евелди. Баса кетти чүтлү. Эме топтун. Рахмат. Жүздөр өтүң болбойсуңбу? Аларга эмне демек элем? Ала сен университетте отпайбы? Аларга теңелүүгө да убактым жок. Манда. Дейли. Эки тоо көрүшөт дегендей, бир күнү Сабырды көчөдөн дагы жолуктурдум. Анын айтып бүткүс адеттүүлүгү мени абдан таң калтырды. Анын мындай нур жүздүү болушу каяктан болду экен деп артынан калбоону чечтим.
Assalamualaikum. Салам, қандайсың? Жақсы? Біз кешегі күні көрісіп білек? Отырсақ болады, Отыр. Рахмат. Сен бұл жақта оқисың ғой? Мен де? Бұл жақта оқимын. Өзің, бұдан күтіп жатасың. Жоқ, өзімнен қайда. Мен бір нәрсе таң қалам. Неге? Сен айша ашуланбайсың ғой. Кеше күнде балдармен тоқтатқанда ештеңке деген жоқсың. Бүгін де остановкаға отырсаң, мусорка көтеріп жүресің башқа біреудің артына. Сенде намыс жоқ қой. Қандай адамсың сен? Мен жөнөкөй ғана бір адам. Бірақ мен дүниедегі ең мықты адам туралы білем. Ал адам сияқты болғым келем. Ал кім екен ең мықты адам? Ал мықты адам Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Ал пайғамбар болған. Пайғамбар? Пайғамбар деген кім? Не десем? Қысқасы, аны бары ұғышқан, аны сыйлашқан. Елесет, 15 қылым мұрда жашаса дағы, азырға чейін адамдардың бары, ал үшін барына дая. Алда қандай кіші оған? Аның өзгөчөлүктөрү абдан эле көп. Мисалы, ачуусу келген мезгилде ачуусун кармана билген адам болгон. Анан да пайгамбар саллаллаху Ошол күндөн кийин жан дүйнөмдө чоң өзгөрүүлөр боло баштады. Пайгамбарыбыздын аруу жашоосунан сабырдын үлгү алганын түшүндүм. Пайгамбарыбыз ата-энени, эл жерин кантип сүйүү керек экендигин эң сонун айтып көргөзүп кеткен тура. Рассалык өңтүсүнө карап бөлбөй, керек болсо уядагы куштун балапанын коргогон пайгамбардан кантип үлгү албай коюу мүмкүн? Сабырдын ыймандуулугунун, кылган мамилесинин, чыныгы аруу таза булагы пайгамбарыбыздын жашоосунан алынганы мага чоң таасир калтырды. Ал жөнүндө уккан сайын, окуган сайын жан дүйнөм эргип, будуңчаң болгон дүйнөдө жүрсөм да, келечекке үмүттүү карай баштадым. Ички дүйнөсү тар, өзүмчүл адамдардан түзүлгөн коомубуз мага такыр чоочун сезилип, эми жаңы жашоону суктана тосуп алдым. Абу китеп менден сага белек болсун. Рахмат. Мейли көрүшкөнчө. Баса, Мурат. Эгер ошол китепте айтылгандай адам болсоң, сенден өтө мыкты адам болбойсуң. Кайсан? Ey Murat! Gel yardımcı ol. İnanın. Vay bu ki, sana ne oldu? Bu demeyi de seni akşam atıp kıykırıp atıp filandan alçı mesela. Sen bugün böyle özüngüle işlep para çıkan çocuğun barın bitirip soksun. Gel içine yardımcı ol, su satın alalım. Gel oğlan. O sadakan bulayım neyse. Hikaye. Ең мықты адам жөнінде ұқпадың ба? Mıhtı adam? Ооба. Kim eken al mıhtı adam? Пайғамбар. Peygamber? Ооба, пайғамбар. Barakeldi. Peygamber. Peygamber de. Ата, сізге не oldu? Balam. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çındığında mıhtı adam bolчу. Андай адам дерлік азыр табылбайт го. Biz барыбыз ошого жетсек кана деп жүрбөйбүз бе? Ошол мыкты адам тууралуу сага ким айтып берди? Сабыр деген дос. Мен аны менен жакында эле достошмун экөөбүз. Сабыр? Де. Анда мындай кылбайсыңбы? Сен сабырга айтып көрбөйсүңбү? Үйгө чакырбайсыңбы? Биздин үйгө атам менен сүйлөшөлү. Биздин үйгө бар, чай иштеп, анан дасторкондун үстүндө отуруп алып үйдө, анан пайгамбар тууралуу кенен кесири жакшылап бир сүйлөшпөйлүбү? Макул, чыкпайм. Ошондой кыл, жарайт. Макул анда, макул балам.
Салам балдар. Сабыр, танисыңарбы? Сабырды? Танисыңарбы? Ооба, ал биздин досубуз болчу. Чыгып коесуңарбы? Жок. Биз аны чакыра албайбыз. Ал эми бул жакка келбейт. Эмнеге келбейт? Ал каяка кетти? Ал кечинде бул дүйнө менен кош айтышты. Кош айтышты. Кандайча? Кече үйүнө барсак, абалы оор жатыптыр. Көптөн бери анын жүрөгү ооруйт эле. Ошондайынан каза болду. Бул дүйнөдөн ичер суум түгөнгөндө ажалым жетип кете бермекмин. Бирок акыйкатты өмүрүнүн акырында мага таанытып кеткен сабырдын бул эрдиги менде ташка тамга баскандай из калтырды. Аны жолуктурбаганымда бул жалгандын торунан чыга албай, караңгылыкка сүңгүп кирип, белгисиз бойдон кетмекмин. Пайгамбарымдын мыкты үммөтү болуу деген сенин аманатыңды кабыл алдым. Мен эми биздин келечегибиз болгон жаштарыбызга кайрылып, чыныгы үлгүлүү инсан жана пайгамбарга үммөт боло албай бекер өтүп кетпегилечи деп. Мындан ары жол жок, мындан ары туңгуюк деп ыймансыздыктан тосуп келем. Сабыр, жаткан жериң жайлуу болсун. О жараткан Алла, бизге туура жолду көрсөткөндөн кийин башкалардын туура жолго түшүүсүнө себепкер кыла көр.